Бүткүл ааламды жараткан Аллах субхана таалага чексиз мактоолор болсун. Акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга Алланын салаваттары болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Жалпы угармандар, сиздерге Алланын саламы жана тынчтыгы жана берекеси болсун. Эркек киши мээнет кылып, халал жумуш кылып, 2 нан таап келсе дагы, 10 нан таап келсе дагы, халалдан, адалдан мээнет кылып, пешене тер менен 1 килограмм эт таап келсе дагы, 10 килограмм эт таап келсе дагы, мээнет кылып, халалдан, пешене тер менен таап келип, аял бала чакасын бакса, Аллах субхана таала ар бир таап келген нерсесин 700 эсе көбөйтүп сооп кылып берет. Халалдан мээнет кылып, пешене тер менен 1 нан таап келип, аял бала чакасын бакса, Аллах субхана таала 1 нанды 700 эсе көбөйтүп 700 нан алып келип, аял бала чакасын бакты деп сооп кылып жазат. Аял бала чаканы адалдан ырыскы табып, адалдан мээнет кылып, пешене тер менен багуу эркек кишилерге парз. Аялын, бала чакасын адалдан, халалдан мээнет кылып, пешене тер менен багуу керек болот. Азыр көпчүлүгү акча табуу үчүн, үй салуу үчүн, үй бүлөсүн багуу үчүн, уна алуу үчүн, арзуу максаттарына жетүү үчүн Россияга, Кореяга, Туркияга окшогон мамлекеттерге кетип, ошол жака кетиши менен үй бүлөсүн унутушкандар бар, бала чакасын унутушкандар бар. Канчалаган жылдардан бери үй бүлөсү менен кабарлашпагандар бар. Үй бүлөсүнө акча жөнөтпөгөндөр бар. Шариятыбызда кандай гана муктаждык болбосун, сапар 4 айдан ашпоо керек. Hazreti Umar raziyallahu anhunun алдына сахабалардын аялынан бир аял келди да, эри жихад сапарынан келбей жатканын, жихадка кеткенине 8 ай болгонун айтты. Умар разiyallahu anhu зынаны ниет кылган болбогун деди. О момун мусулмандардын падышасы, мен бул ишти кылбаймын. Эримдин келбей жатканынан кабатыр болуп сурап жатамын деди. Hazreti Umar raziyallahu anhu ошол жерден чыгары менен пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи вассаламдын никесинде болгон өзүнүн кызы Хафса энебиздин алдына келип, Хафса энебизден сурады: "Эй Хафса, эгер мындан башка маселе болгондо сенден сурабайт элем. Бул аялдарга байланыштуу болгону үчүн сенден сурап жатам. Эри менен бирге жашап, эри менен жыныстык мамиленин рахатын көргөн аял, эри жок канча күн, канча ай, канча жыл жашай алат" деп сураганда, жүзүн атасынан бекитип, уялып 4 ай деп жооп берди. Ошондон кийин Hazreti Umar разiyallahu anhu жихадта жүргөн сахабаларды ар 4 айда үйлөрүнө жөнөтөт эле. 4 айдан ашыкча жүрө берсечи деп сурашат. Анда кыянаттык башталат. Аларда да нафси бар, аларда тирүү жан. Эгер такыбасы күчтүү болсо да, зына кылбаса да, зынага барчу жолдордон алыс болсо да, аял кишинин денесинен өзү билбеген ооруларга чалдыгат. Больницага барат, бирок бир дагы доктор ага диагноз кое албайт. Бирок кеселдиги күндөн күнгө оорлошо берет. Мына ошол үчүн сапарга кетип, жумуш менен жүргөн инсандар үй бүлөсүнө 4 айда бир келип, бардык тарабынан муктаждыктарды бүтүрүп, андан кийин сапарга чыкса, Аллах таала разы боло турган сапар болот. Момун мусулман бир туугандарды үй бүлөсүнөн алыс кылбасын. Ата энебиздин алдында, бир туугандарыбыздын жанында, жакын адамдарыбыздын алдында аял бала чакаларыбыз менен чогуу болууну насип кылсын. Балдар кыздарыбызга өзүбүз туура тарбия берүүнү насип кылсын. Балдар кыздарыбыз ата энесинен алыс болуудан сактасын. Кыздар балдарыбызга өзүбүз туура тарбия берүүнү насип кылсын.
балдарыбыз, кыздарыбызды куса кылуудан Аллах Таала өзү сактаган болсун. Бүткүл ааламды жараткан Аллах Субхана Таалага чексиз мактоолор болсун. Акыркы сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга Алланын салаваттары болсун. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Жалпы угармандар, сиздерге Алланын саламы жана тынчтыгы жана берекеси болсун.